Ушул тушта Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда Краматорск, Харьков, Донецк жана башка облустарда жана чек арадагы аймактарда жардыруу, атышуу болуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Орусия Одессага аскеринин киргизгени тууралуу кабар азырынча расмий ырастала элек. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Путинди согушка байланыштуу айыптады. Ал Твиттердеги баракчасына Путин Украинага каршы согуш баштады. Жайкын Украин шаарларына чабуул уланып жатат. Бул баскынчылык согушу. Украина өзүн коргойт жана жеңет. Дүйнө Путинди токтото алат жана токтотушу керек деп жазды. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйлөрүнө кайтууга чакырды.